Assalamu alaikum dostlar. Assalamu alaikum bizden Instagram көрүүчүлөр. Мынакей бүгүн кичине күн жакшы болуп калып, Полияга келдим. Силерге дагы кичине маалымат катары дагы бир видео чыгарып коеюн деп. Мынакей достор, көргөнүңүздөрдөй көлдү сууга толтуруп жакшы кылып толтуруп койдук. Мына кээ бир комментарийга жазгандар бир нерсе салып койгула же түшүп чыга турган бир нерсе кылып койгула деп өтө көп жазышты да. Безопасность депчи. Мындай сетка салынган. 4 бурчуна тең. 4 бурчуна тең ушундай сеткалар бар. Мынакей көрсөңүздөр болот. Бул ошо аягына чейин салынган. Эгерде бир жаныбарбы же бийитпи же бир түлкү, мышык, сышык түшүп калса дагы ушу менен чыгып кете берет да. Бул ошол мына Евросервистин тажрыйбасында ошондой суучалар көп болуп, жаныбарлар түшүп калып, клёнканы чыгам деп аймап жыртып салган суучалар өтө көп болуптур. Анан ушундай система киргизишкен да. Анан постоянно эми ушундай каерде көл курдурсак дагы ушундай сетка салыныш керек деген стандарттар бар мына. Бул жагы күн панелдери. Буюрса жакшы иштеп атат. Бул жакта системалардын ичинде системалар бар. Ошолорду бир аз үйрөнүп алсак, буюрса өтө жакшы мына. Анан өтө көп суроолор болду. Канчага бүттү мына ушул көлчү? Мына бул системалар канчага бүттү? Сиздерге ошолор боюнча толугураак маалымат бере кетейин. Азыр могу көл полностью бүтүшү 380 миңге барып калды. Бул сетка, мына каздырыш акысы, трактордун акысы, анан материал, услуга. Жана азыр бул жакка биз ограждение кылабыз. Мына көлдүн атырабын тоскону. Ага дагы ошол 380 миңдин ичинен кетет. Анан могул жакта мындай безопасностьтар каралган. Бул суу, ашыкча суу бул жакка чыгып кетет. И эгерде скважина иштебей калып же бир ток маселеси проблема болуп калса, биз арыктан дагы сууну байлап келип, могул жерден толтурсак болот да. Ушундай кошумча дагы проблемаларды чечүү жолдорун кылганбыз. Анан бул жер негизинен толук бүтө элек. Бул жакта кылына турган өтө көп иштер бар. Астында дагы азыр жерлер айдалыш керек. Мына буюрса жааган жакшы жаап, жерди айдай турган мезгил келип калды. Айдап туруп, бир 10-15 күнүн ичинде күчөттөрдү алып келип тиге баштайбыз. Сиздерге мына көлдүн расходун сиздерге айттым толук. Анан могул күн панелдери боюнча жалпы сметасы 450 миңге барып калды. Бул жака аккумуляторлор коюлду, инвентор коюлду. Анан күн панелдери мындай 13 штук коюлду. Жалпы баз 450 миң болду. Бул күн панелдерин бизге Элтрон компаниясы отметка кылып коем. Анан бул суу сактагычты болсо Евросервис компаниясы бүтүрүп беришти. Алардын дагы Instagram баракчаларын отметка кылып коем. Аларга дагы байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Эгерде сиздерге дагы ушундай услугалар керек болсо, ошол компаниялар менен байланышып сиздер да иштесеңиздер болот. Буюрса мен көптөн бери мына ушул Евросервис менен иштеп келем. Алардын сапаты өтө мыкты. Анан койгон системалары дагы бүт мындай талапка жооп берет да. Клёнкалар дагы өтө мыкты. 15 жыл деди, значит 15 жыл гарантиясы бар да. 15 жылга чейин эчтеке болбойт. Дагы суроолоруңуздар болсо, кандай маалыматтар керек болсо комментарийга жазыңыздар. Буюрса дагы толугураак маалыматтарды сизге беребиз, сиздерге беребиз. И ошол сиздер айткан, сиздер эмне десеңиздер, ошол нерселерди биз толук түрдө видео кылып жооп беребиз. Мынакей.
Бұйырса кейінгі видеоларда да көрішкенше сақ саламатта болыңыздар. Сөз үстіде достар, бізге қатталып қойыңыздар. Лайктан басып, бұйырса ушул айыл чарба тармағын мықты деңгээлде өнүктүрөбүз.